Күнүңүздөр менен. Ассаламу алейкум апалар. Кайрадан биз бала менен урушуудагы максатыбыз деген теманы баштадык. Бул өтө маанилүү темалардын бири. Бала менен биз эмне максатта урушабыз? Негизи бала менен уруш чыгып кетти, бала менен урушуп чыгып кеткенде биздин көмүскө аң сезим дейбизби, психологиянын тили менен айтканда подсознаниебизде дейбизби, меники туура, мен ата энемин, бийлик менде, мен айткандай болуш керек, бала мага баш ийиш керек деген түшүнүктөн айынан бала менен конфликтке барабыз. Конфликт эне менен баланын ортосунда, ата эне менен баланын ортосунда конфликт болбойт деп айтсак жалганчылык кылабыз. Сөзсүз түрдө адамдар ортосунда конфликт болуп турат. Бул норма, анткени пикир келишпестиктер, көз караштар туура келбей калат, ойлор туура келбей калат. Анткени ар бир адам ар башкача, жашоо түшүнүктөрү ар башкача. Хотя өзүбүз төрөп, өзүбүз өстүрүп чоңойткон, өзүбүз тарбиялаган балабыздын дагы өзүнүн көз карашы, өзүнүн жеке ой пикири биздикине таптакыр окшош болушу мүмкүн. Биз алардын өзүнүн ойлору бар экендигин, анын да өзүнүн көз карашы бар экендигин түшүнүшүбүз зарыл да. Эми балаңыз менен болуп өткөн акыркы урушту эстеп көрсөңүз, мисалы үчүн элестетип көрүңүз, акыркы конфликтти мисалга алып көрсөк, ошол учурда биздин балабыз менен урушуп аткандагы, аны менен чырлашып аткандагы максатыбыз эмне болгон? Сиз да өзүңүзгө суроо берип көрүңүзчү. Балаңыз менен ошол акыркы жолу урушканда, акыркы жолу чырлашканда эмне максатыңыз болгон? Албетте, мисалы үчүн жок дешибиз мүмкүн, мисалы, жок, максатыбыз дагы элекеле ушул: мен ата энем, меники туура, мен бийлик менде, бала мен айтканымды кылыш керек деген максат болгондугу үчүн бала менен ошол конфликттин аягына чейин барганбыз да. Мындай акыл жүгүртүп алганда, жок, мен балам мен айтканымды кылбай койду, же болбосо үй жумуштарына жардам бербей койду, же мен аны сабак окусун дедим, же бир пайдалуу нерсе менен алек болсун дедим, же туура эмес жолдон кайтардым дешибиз мүмкүн. Бирок мунун баары көмүскө аң сезимде меники туура, бала мага баш ийиш керек, мен төрөп өстүрдүм, чоңойттум деген түшүнүктөр жатат. Эми балдар ошол эле учурда, биз менен конфликт болуп аткан учурда, балдар бизден эмнени күтөт? Алар эмнени күтүшү мүмкүн? Алар ата энем мени түшүнсүн, алар да менин оюмду уксун. Албетте ата энем астында мен алсызмын, бирок эмне үчүн мени түшүнбөй жатат деген ойлор жана анын да каалоолору, күтүүлөрү бар. Сиз баланын ордуна өзүңүздү коюп көрсөңүз, жакшыраак анын эмне күткөндүгүн түшүнөсүз. Биз да бала болуп көргөнбүз, балалык доорду жашап өткөнбүз, башыбыздан өткөргөнбүз. Бизди да ата энебиз урушкан учурда, ата энебиз менен пикир келишпестик, конфликт болгон учурда биз эмнени күткөн элек? Ошону сезип көргөн болсоңуз, биз эмнени күткөн элек? Биз аны атайлап, ар кимде ар кандай болушу мүмкүн да. Биз эмнени күткөн элек ата энебиз менен урушуп атканда? Ошону ойлоп көрүңүз. Аны майдалап айтыштын кереги жок, айтпай эле коеюн. Анан ары дагы эреже боюнча бала менен конфликт кылуу учурунда психологдордун айтуусунда биз конфликт катары кабыл албай, уруш катары, ким жеңүүчү болот, ким жеңилүүчү болот, кимдики туура болот, кимдики ката болот, ким прав, ким не прав далилдөөнүн кажети жок. Биз конфликт учурунда ата эне катары балабызды жакшы көрөрүбүздү, сүйүүбүздү билдирип алганды жашообузга алып киришибиз керек экен. Дал ушул конфликт учурунда, дал ушул уруш учурда мен сени жакшы көрөм деген сезимдерибизди көз менен, сөздөрүбүз менен билдиргенибиз жакшы экен. Балага конфликт жөн бири-бирибизди басынтуу, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутуу, жүрөк оорутуу эмес, балага конфликт жөн гана кырдаалды же ситуацияны, же болуп аткан, талашып чырдашып аткан маселени териштирүү экендигин түшүнгөн абалды жаратышыбыз керек экен да. Бала менен конфликтте ошо болуп өткөн окуя же талаш маселени териштирүү эле болгондугун түшүнгөндө, бул балада
психикалык травма же болбосо психикалык ар кандай жагымсыз абалдар жаралбайт. Биз ушул конфликт менен балдарыбызга туура сүйлөшүүнү, балдарыбызга конфликтти туура алып барууну үйрөтүшүбүз зарыл экен. Мен өткөн сабакта айткандай, менин балам менен конфликтке туура барууну үйрөтпөптүрмүн. Конфликтке көбүрөөк баргандыгым айынан менин баламда адамдар менен баарлашуу сапатымын жок кылып алганын, кемчилдигимди айтып өттүм. Демек, биз өзүбүз гана үлгү болуп, балдарды урушпастан, катуу чырлашпастан конфликтти сүйлөшүү жолу менен өзүбүз практикада өзүбүз үлгү болуп үйрөтө алат экенбиз. Албетте уруша кетебиз, албетте пикирибиз келишпейт. Ошол учурда туура сүйлөшүүнү үйрөткөн болсок, балдар да анын жашоосунда колдонуп, башкалар менен болгон мамилесинде, өзүнүн жеке жашоосунда туура сүйлөшүү менен чечкенди үйрөнүшөт экен, жашоосуна алып келишет. Эгерде биз меники эле туура деп балдарды басынтып, өзүбүздүн айтканыбызды кылдыртып, өзүбүздүкүн прав кылып жеңүүчү өзүбүз эле боло бере турган болсок, албетте балдардын психикасын бусабыз. Натыйжасында балдар басынган, өзүнүн ою жок, башкаларга көз каранды, ким эмнелесе дагы шефтерге өзгөчө күчү жетпеген, күчтүүлөрдүн алдында алсыз балдарды тарбиялап алабыз. Же тескерисинче агрессор, ачуулуу, нервтенген, кимдир бирөөгө зулум кылган балдарды тарбиялай алабыз. Мунун натыйжасы эч кандай жакшы болбойт. Кептин соңунда айтаарым, биздин балдар менен урушуудагы максатыбыз меники туура, мен ата энемин эмес, максатыбыз мен сени жакшы көрөм деген сезимдерибизди билдирүү жана конфликтти туура чечүү, сүйлөшүү, сүйүүбүздү билдирүүгө айлантсак, баары сонун болот экен деген түшүнүк болсо.